Акыл бирстин баласы Алатай таң эрте ойгонду. Балдардын ой жүгүртүүсү, жан дүйнөсү өзгөчө. Бөбөктөрдүн дүйнө таанымын ачып, алардын китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатында жомоктогу каармандарды өзгөчө кылып, ар бирин колго жасап чыккан балдар жазуучусу Жылдыз Акаева 17 эл аралык семинар өткөрүп, жалпысына 73 китеби жарык көргөн. Жомок каармандарын 2018 жылдан баштап жасай баштаган. Мындай өзгөчөлүктү Кореяга болгон иш сапарында көргөн. Интернеттин функциялары абдан көбөйдү. Интернеттин возможности абдан көп. Ошондуктан биз балдар жазуучулар ушулордун баарын эске алып, биз кызыктуу анан балдарды тартыш керек болуп атат да. Ошонун негизинде мисалы моундай өзүмдүн каармандарым моундай оңчук болуп жараттым да. Бул идеяны мен Южный Кореядан алып келдим. Южный Кореяда барганда бизди атайын китепканаларга алып барды. Анан ошо Южный Кореяда китепканаларда ушинтип балдарды жомоктордун каарманын жасап ошо кызыктырат экен да. Ал Шалбадан Сулия деген жылдыз куртка жолукту. Анан 2004 жылы конкурска катышып, акыл аяктанды жазып бергем. Акыл аяктанды жазып берип, аны болсо бул проект болчу, ЮНИСЕФтин проекти. Анан Субайдылда Абдыкадырова биздин акын, экөөбүз бирге ошо проектти аткарып 5 китеп жазылган болчу. Анан биздин каармандарыбыз анан ошо образдары, аттары өзүнүн мындай немеси менен ошо мультфильм тартылды да. Жазуучу балдардын дүйнөсүнө кирип, алардын көз карашына ылайыктап аңгеме жана жомокторду жазат. Балдардын планетасына кирүү абдан кызыктуу жана бир четинен кыйын дейт. Жомокторумду мектептерде, анан бала бакчаларга окуйм да. Мисалы, могу коёнду алып келсем, баары таң калат да, бул эмне 1 метр. Мисалы, бала бакчанын өзүнөн чоң бул коён болуп турса, анан сүйлөп турса, абдан таң калышат да. Кыргыз балдар жазуучуларынын чыгармаларын топтоп, автордук программа иштеп чыккан. Ал 1 жана 4 класстарга арналып, орус тилинде жарык көргөн. Андан сырткары кыргыз тилинде дагы программасы бар. Кыргыз мектептерге бул Билимтай деген программа. 1 класска, 2 класска, 3 класска, 4 класска. Бул Билимтай деген программаны мен атайын жазып чыккам. Ошондо бул көбүнчө каникулга алып кетишет балдар. Анан энеталар менен бирге окушат да. Өзү тайенесинен уккан чий курчаган кемесин небересине арнап жазган. Мына ушул чыгармасы чоң проект болуп, көпчүлүк ата-энелердин каалоосу менен китеп болуп жарык көрөт. Китептеги сүрөттөрдү болсо белгилүү сүрөтчү Гүлнарымбек Сайма менен сайып берген. Мен азыр бул чий курчакка башка улуттардын кийимин кийгизип, мисалы орустардын кийимин, улуттук кийимин, өзбөктөрдүн улуттук кийимин, тажиктердин улуттук кийимин, казактардын улуттук кийимин, мисалы беларустардын улуттук кийимин кийгизип, мен азыр ушу балдарга көрсөтүп атам да. Кумурска куу жана мыймый 14 жомок 7 китеп болуп, өзбек жана дунган тилдерине которулган. Андан башка жомоктору англис, орус жана тажик тилдеринде чыгып келет. Эң көбү ушу сүрөт фотография на память деген жомогумда эми бир 6 каарманда, ошондо коён, түлкү, ошо анан сагызган, мына сагызган, ошо жомокту каарманы, ошо жомокту. А мисалы бул жомогум, куу көпөлөк деген жомогумда 3 эле каарман. Мына бул куу көпөлөк, көпөлөк өзү, сары көпөлөк, көкөлөк, анан чымчык, анан гүлдөр.
ушу 3 эле каарман болот да. Балдарга жазылган чыгармалар өтө маанилүү жана жатык тил менен жазууну талап кылат. Мына ошол принциптерди так аткарган Жылдыз Акаева бала менен ата-эненин мамилеси тыгыз болушу үчүн биргеликте жомок каармандарын жасоого чакырат. Үңкүргө келсе, Илберинки сулуу жана мээримдүү апасы күтүп жатыптыр. Апа, мен сени тосуп чыккан болчумун, деп Алатай апасына эркеледи. Алатай, сен билесиң да, мен сөзсүз келем, деп баласын сүйкүмдүү жалап койду ак Илбирис. Аида Исабек кызы, Жумабек Ногоев, Кутмантан көрсөтүүсү.